Таң манай берісі, Расул Жомашев, Акмарал Айипова бүгін біз ел аралық балдар күнін мамилесін белгілеп жатабыз. Сандықтан бізге чоң қошылыңыздар. Бізде WhatsApp билдирүү бар екен. Ошол менен баштайлы 829 сандарынан аяктаган абонент. Мен бала кезде дейт, Самат деген баламен окугам дейт. Тилекке каршы азыр байланышыбыз жок, бирок мен издөөдөмүн дейт. Эгер мени көрүп жатсаң, байланышалы дейт, арабыздан болсо дагы 20 жыл өтүптүр дейт. Эми көрүп эмес, угуп жатса балким, э? Ооба, балким. Ооба. Жаңыдан бизге кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө кутман таң каалайбыз. Студиябыздын кадырлуу коногу менен да тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, жылдыздуу ырчы эжекебиз Гүлнара Калдарова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Студиябызга кош келиңиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз сизди. Мен да кубанычтамын. Бүгүн биз балдар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Андыктан ата-эне менен баланын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ата-эне баласына кандай мамиле түзүш керек, кандай мамиледе болуш керек деген бир суроону койгонбуз телекөрүүчүлөргө. Азыр бир аздан кийин аларды жаңырта баштайбыз. Сиздин оюңуз кандай? Бүгүн бүткүл дүйнөлүк балдардын күнү экен. Биринчиден ошол биздин кичинекей балапандарыбызды, кичинекей биздин келечегибизди, ошол баарыңыздарды бүгүнкү майраңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Балдар биздин келечегибиз, ошондуктан биз балдарга кандай мамиле кылсак, ошол нерсени кийин өзүбүз үзүрүн көрөбүз дегендей, бала менен ата-эненин ортосунда мен ойлойм эң бир жакын мамиле болуш керек деп. Ошол балага кандай мамиле кылсак, биз ошону кийин чоңойгондо ошол нерсени биз өзүбүз көрөбүз. Ошондуктан өзгөчө мен баягы аял үйдүн куту деп айткандай эле, бала менен эненин мамилеси өзгөчө жакын болуш керек. Эне бул 9 ай төрөп, андан сырткары бүтүндөй тарбияны эне берет. Ошондуктан бүтүндөй тарбияны энеден сиңирет. Ошондуктан тарбия жаатында эненин ролу чоң деп айтат элем. Бүгүнкү күндө сиз кызыңызды канчалык баягы эми жакынсыз деген суроо бир аз туура эмес болуп калса керек, канчалык көп убактыңызды бөлөсүз? Убактым көбүнчө эле ушул кызым менен өтөт. Эртең менен таң камал турганда эле, эртең менен сабакка даярдап, эми азыр чоңоюп калды. Эми кичинекей кезинде эне түнү менен, күндүзү да, түнү дагы эне менен болот. Эми азыр баягы чоңоюп калганына байланыштуу эртең менен туруп сабакка даярдайм, сабакка алып барасың, кайра аласың, андан кийин сабактарын кошо даярдашасың. Биринчи класс болсо ал менен кошо окуйсуң дегендей. Андан сырткары өзүңдүн жумуштарың алек болосуң. Негизинен бардык көбүнчө ушул убакыттын көбү ушул кызыма арнайм. Андан сырткары мен калган убактымды өзүмдүн чыгармачылыгыма, өзүмдүн жумушума арнайм. Кызыңыз канчада? Кызым 6,5 жашта, азыр быйылкы жылы 1-класста окуп жатат. Эми баягы мектеп кезидеги баягы таттуу кездерин көрүп аткан турбайсызбы? Биз анда урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтсөк, 56-56-72 сандар азыр түз эфирде иштеп жатат. Биздин коногубузга эгер сурооңуздар болсо, албетте берсеңиздер болот. Ооба, же болбосо WhatsApp аркылуу билдирүүңүздү жибериңиз. 777-4202 сандарына суроону, же болбосо өйдө коюлган балдар менен ата-эненин ортосунда мамиле кандай болуш керек деген суроого оюңузду жиберсеңиз да болот. Ооба. Анан Гүлнара айым, албетте сиз өнөр адамы болгон үчүн сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө дагы биз сүйлөшпөй кое албайбыз. Сизди ошол Кызбырак, легендарлуу Кызбырак тобунан эл билип, ошол топту ырдап жүргөндө эле элдин жүрөгүнөн түнөк таап чыгармаларыңыз менен. Анан кийин өзүңүзчө ырдаганда бул суроого балким буга чейин да жооп бергендирсиз. Кандай болду? Өзүңүзчө ырдап чыкканда, Кызбырактан бөлүнүп? Эми топто жүргөндө таптакыр башка кез, баягы турмушка чыгы элек, секелек кыз дегендей. Анан кийин ошол топтон кеткенден кийин бул өзүнчө үй бүлө болуп, мен турмушка чыгып, анан кийин жеке иштеп баштадым. Сөзсүз түрдө айырмасы чоң. Топто жүргөндө, мисалы, ар дайым ошол топко кандай
сунуштар түшсө дайыма ошол баарыбыз биргеликте жасайбыз. Ал эми жеке ырчы болгондон кийин жеке деп айтылып тургандай эле ар бир кандай сунуш болбосун, кандай ыр болбосун, чыгармачылык жаатында кандай кийим кийем, ал чакырууга мен барамбы, барбаймбы, баардык нерсени мен өзүм чечем да. Ошондуктан жеке иштеген мага жеңилирээк болду. Жакты демек. Жакты. Сөзсүз түрдө ар бир нерсени өзүм чечем. Ошондуктан учурда ошол жеке иштеген оңой деп айтат элем. Ошол кезде сиздер баягы кызбырактуу деп ушундай бир аябай чоң ат менен айтылып, ушундай дүркүрөп, билбейм, элдин оозунан түшпөй турган кездеги топту сиздер деп айтышат да, көпчүлүк элчи. Мисалы, сиз бар кезде, анан кийин топ, сиздердин топ, баягы туш-туштан жеке сиздин курам тарагандан кийин мамилеңиздер кандай? Кимдер менен? Ошол топтогу курамдагы эжекелер, айымдар менен. Ошол азыр ошол курамда биз 3 кызырдаганбыз. Кечиресиз, бизде телефон чалып Макул калбасын, көрүшүбүз. Андан соң жапырсаңыз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык, келиңиз. Келиңиз, угуп Кутман атабыз. таң. Баарыңыздарга болсун. сиздерге ийгилик, ден соолук каалайм. Гүлнара эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен сизди угуп жатам. Гүлнара эже, сизге ишиңизге ийгилик, ден соолук. Сизге суктанабыз, ырыңызга, өзүңүзгө, кызыңыз менен бактылуу болуңуз, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Сизге Рахмат. каалап элек айтайын деп чыгып калдым. Анан баарыбыз эле эне бул бала үчүн эң чоң, бул эне менен баланын ортосундагы эң чоң мамиле, бул өтө ыйык нерсе эмеспи? Анан балдарыбызга кааларыбыз эң биринчи ден соолук аман болсун. Ошолордун маңдайында, балдар биздин маңдайыбызда күлүп жайнап ойноп турган, бул эң чоң ыйык нерсе. Ошон үчүн балдарыбыз аман болсун, балдар үчүн жашайлык. Сурооңуз барбы эже? Чоң рахмат. Рахмат Балдар сизге. биздин күлкүбүз, балдар биздин бактыбыз. Ушу бүгүнкү күн балдарыбыз үчүн майрам болсун. Барыңыздарга ийгилик, балдарыңыздар болсо, балдарыңыздар аман болсун. Балдарыңыздардын сыйын көрүңүздөр. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Уланта берсеңиз болот. Өзүңүздөр билгендей, учурда ошол көбүнчө биз Айжамал экөөбүз иштешип жатабыз. Жеке да иштешебиз, дуэттагыларды ушул 2017-жылдын эң башкы айларында, марттын 1-мартында юбилейлик концертибизди өткөрдүк. Жаңы дуэттер жазылды, жаңы клиптер тартылды. Мамилебиз эң сонун. Соңку учурда кандай жаңылык сизде, өзүңүздө деп дагы сурабай койсок болбосо? Өзүмдө ошол жаңы эми биздин чыгармачылыктагы биздин жаңылыктар менен мактанаар, бул жаңырлар менен гана айта алабыз. Жаңырлар быйылкы жылы аябай көп жазылган. Мына азыркы учурда мааракелер көбөйүп жана той тобур көбөйгөнгө байланыштуу бир аз клип тартканга убакыт болбой жатат. Кудайым буйруса, мына жакынкы күндөрү ошол жаңы клип тартайын деп пландап жатам. Кудайым буйруса, жакынкы арада жаңы клип тартылып калат. Кудай буйруса, смс билдирүүлөргө баш багалы 815 сандарынан аяктаган абонент жазган. Саламатсыздарбы? New TV жалпы нерселерибизге кең келечек, бактылуу балалык каалайм дейт. Гүлнар эже, балачактагы бактылуу күндөрдүн бирин эске салып кетпейсизби дейт. Жана Жанар сиңдин бүгүн алыска сапар тартып жатты эле Турцияга дейт. Жакшы каалоо тилек айтып коюңузчу, сураныч. Чоң рахмат дейт. Эми бала чакка кайрылганда бүт эле тентектиктер эске келет да. Тентек болгон окшойсуз. Аябай кичинекей кезинде шок кыз элем, тентек, бир аз тентек элем. Кээде өзүм кызымды урушат, айтам, мен эле тентек болчумун го деп коем. Эми тентек күндөр аябай эле көп болгон. Эми эстеп кетсем, баягы кээде сабакта уктап калып. Ушундай күндөр болчу. Саламатсызбы дейт. Гүлнар эже, сизге суроом бар дейт. Ата эне дейт, баласыны урушуп жатканда кандай уруш керекпи, урбаш керекпи, урушса кандай сөздөр менен уруш керек, эгер бала таптакыр укпай жатса эмне кылыш керек, сиз кантип өтөсүз ошолордон дейт. Мастер класс өтүп коюңуз деген окшойт. Баягы ар бир адамдын мындай
баланын өзүнүн психологиясына жараша мамиле кылыш керек деп ойлойм. Менин кызым мисалы өтө катуу урушканда кээде кээ бир балдар көк болот го, ошо көк балдарга таяктын кээде кереги жок деп айтам. Ал балдарды алдаш керек. Жакшы сүйлөп, сен ушу колуңа келет деп жакшы айтып, мындай башка жагынан алдаса, ал көк балдар менимче ошо алданып жакшы жумуш айтканды жасайт деп ойлойм. Анан кээде эркеликке салып, баягы айтканды кылбай койгон учурлар болот. Ошо эркеликке салып, айтканды кылбаганда бир аз урушуп, катуураак урушуп койгондун менин оюмча зыяны жок болуш керек деп ойлойм. Бир аз пайдасы бар. Ошондуктан кээде мен да кызымды урушам, кээде аябай эле эркелеп, жакшы сүйлөп, жакшы эркелеткен учурда кээде ушундай чектен ашып кетет. Эми бала да баары бир. Ошондо бир аз катуураак айтып урушуп койгон учурлар болот. Мүнөзү аябай кандай десем, мага окшош, шайыр, аябай күлүп жүрөт. Адамдар менен аябай бат тил табышат, адамдар менен бат эле сүйлөшүп кетет. Ошо негизинен көбүнчө эле ошол кыялдары меникине окшош. Эң сон. Саламатсызбы дейт Гүлнар эже, ишиңизге ийгилик. Биз сизди үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Дайыма жадырап жайнап жүрө бериңиз. Үй бүлөбүз менен аман эсен жүрө бериңиз деп көрманыңыз Элизада. Жанымда кичинекей сиңдим бар, салам деп коесузбу дейт. Анан суроого көңүл буралы. Сиздин дейт ийгиликке жеткениңиздеги эң биринчи сапат кандай болду? Анан бала кезде ушундай бир деңгээлге жетем деп ойлодуңуз беле дейт. Ийгиликке жеткен бул сапат эң биринчиден мен ойлойм бул аракет болуш керек адамда. Анан экинчиден бул жөнөкөйлүк. Кандай жумуш жасабагын, кайсы жакта жүрбөгүн, анан менен жөнөкөйлүк мамиледе болсоң, адамдар менен тил табышып, жакшы иштешип, ар дайым ошол жакшы мамиле жасасаң, дайыма ишиң ийгиликтүү болот. Ошондуктан аракетчил, анан эң негизгиси бул мүнөз деп айтат элем. Бала кезде ушундай белгилүү ырчы болом деп ойлодуңуз беле? Албетте тилек кылганмын, кичинекей кезинен баштап ошол чоң ырчы болсун экен деп ниет кылып, телевизордун астына отуруп алып, ырчылар чыкканда ошол телевизордон жылбай ырчы болсун экен деген ушунчалык жакшы чоң ниеттерим бар эле. Ошол бала чагымдагы ниетимди берди Кудайым. Ошол учурда азыр ошо ырчы болуп жүрөм деген. Ошол тууралуу Гүлнар эже, көптөгөн абоненттер ырдап берсиңчи деп суранып жаткан кезде. Мүмкүн болсо, эгер баягы ырчылардын эртең менен үнү ойгонбойт деген жери бар да. Эми аракет жасайм, эртең үн ачылбайт негизинде. Гүлнар айым, сизди кыргыз сахнасында, балким кыргыз эстрадасында ушундай бир эң шайыр, анан ырдап атсаңыз дагы жүзүңүздөн жылмаюу түшпөгөн, ушундай бир жылмайып, жаркырап жүргөн ырчы айым катары тааныйбыз да. Мунун дагы балким бул баягы сизге тиешелүү болгон образ катары баягы элестетем да менчи. Сиздин образыңыз ушундай. Дайым күлүп жүрүшүңүз керек, дайым башка адамдарга позитив, жылмайып тартылып жүрүшүңүз керек. Кантип деген суроо жаралат да. Бул мен жасалмалуу менин мүнөзүм эмес, негизинен менин мүнөзүм ушундай. Кээде кап болгон учурда кап болуп күлбөй калсам, менин жакындарым айтат да, сага такыр жарашпайт деп, дайыма күлүп жүрчү депчи. Ошондуктан мен муну жасалма эмес, өзүмдүн мүнөзүм ушундай, негизи күлүп жүрөм. Ага биз кепилдик берип алабыз, материал көрүштү. Эфирден сырткары дагы келгенде эле ушундай болчу Гүлнар эже. Андыктан 100% туура. Кайсыл чыгармаларды бересиз сурангандарга? Ошол Алтымыш Кадыров агайыбыздын бир жакшы чыгармасын быйылкы жылы ырдап чыккам. Жалжалымсың. Сен менин жалжал көзүм, жалжалымсың. Сен менин жандай көргөн ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчын. Жалжалымсың, ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчын. Жалжалымсың, ардагымсың.
сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчын, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчын. Эң сонун. Чоң рахмат. Бул ырды Азаматсыз. Айжамал Кабылова эжекебиз менен дагы баягы биргеликте ырдап, сонун бир клип тартылганын дагы көрүп, бул клип жалпы элге жакканын дагы айтып өтпөсөк болбос. WhatsApp'тан абдан көп суроолор келип атат. Ооба, биз жаңыртып ал суроолорду сизге берип калбасак, көрүүчүлөрүбүз дагы таарынат. Урматтуу элүүчүлөр, жетишкенче суроолорду узатып атам. Жаңыртпалган суроолор болсо, каалоо тилектер болсо кечирим сурайбыз. Саламатсызбы Гүлнара эже дейт. Балалык күндөгү бактылуу күнүңүз кайсы дейт. Анан картайганда өзүңүздү кандай элестетесиз? Бала кездеги эң бактылуу күндөрүм, менин бала чагым эң сонун өттү десем болот. Балалык кездеги эң бактылуу күндөрүм бул менин ата энем менен бирге өткөн күндөрдүн бардыгы ошол эң бактылуу күндөрүм деп айтам. Мен азыр учурда апам эс алууда, ардактуу эс алууда, бирок атам көз өтүп кетти. Бирок азыркы элестеткенде ошол кичинекей кезимде мен атам эркелеткени, атам өтө жакын болчумун атама, ошондуктан ушул кичинекей кезимдеги ошол ата энем менен бирге өткөн күндөрдүн бардыгы бактылуу деп айтат элем. Негизи эле балалыгыңыз бактылуу көзөмөлдөр менен өткөн, Анан эми кандай бир 30 жылдан кийин ушул бойдо эле каласыз. эми мен ойлойм, бул мүнөз эч качан өзгөрүлбөйт экен. Кичинекейинде кандай болсом, азыр деле ушундаймын, бирок турмушка болгон көз карашым чоңойгон сайын өзгөрөт, зирээк болосуң дегендей. Мен ойлойм, ошол бир картайган убакка Кудайым жеткирсин. Ошол убакка жеткенде дагы эле ушундай шайыр позитивдүү эле кемпир болсун керек. Байбиче болсун керек. Саламатсызбы Гүлнара эже дейт. Сизге ден соолук каалайбыз дейт. Чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз дейт. Анан качан гастролдойсуз, сагынтырдыңызбы дейт. Канча болду гастролго чыкпаганыңызга, балким Кыргызстан боюнча? Биз былтыр аябай көп жакка барып келдик. Айжамал экөөбүз кыдырып келдик дегендей, ушул биз бара элек жак, ушул Нарын менен Көлгө концерт менен бара элекпиз. Ошол жактан аябай көп чалышып, сурап жатышат. Кудайым буйруса, мына күз айында такыр бошоп айтабыз. Той мааракелерден Кудайым буйруса, негизинен ушу гастролдор бизде жаз мезгилинде болот. Кудайым насип кылса, жазда барабыз. Демек, күтүп калса болот, Жаз мезгилдеринде. Эң сонун. Гүлнара айым дейт, сага ийгилик дейт. Эч картайбадайым, ушинтип жаркырап жүрө бер дейт. Сен позитивдүү адамдардын бирине киресиң дейт. Эфирден көргөндө ардайым кубанып турабыз дейт. Гүлнара эже, сизге ийгилик. Бат-баттан окубасам жетишпей калат окшойм баарын окуганга. Саламатсызбы, ийгилик деген суроолор көп. Окуп атам. Айта бериңиз. Окуй берейинби? Гүлнара эже, саламатсызбы, ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Маңдайыңыз жарык жансын, бар болуңуз дейт. Динара Жуңгалдан деп көрөрманыңыз чалган экен. Мен окуганча бул жактан телефон да бар экен. Келиңиз, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен угуп атабыз сизди. Келиңиз. Кутман таңыңыз менен сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Гүлнара Калдарова айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы да берет. Саламатсыздарбы? Таң шоула программасы да бул, Таң маанай. Гүлнара, биз сизди кунт коюп дайыма угабыз, ырларыңызды аябай сүйөбүз. Сизди да аябай мен жакшы көрөм. Рахмат. Ырларыңызды кунт коюп менен угуп өзүм кошо ырдайм кээде. Обонум келбесе да. Рахмат. Анан сизди деген мен Лейлектен көргөм. Биринчи жолу Кенже Дүйшеева, сизди дагы группаларыңыздарды. Анда мындан да жаш болсуз, азыр андан да жаш экенсиз дейм. Сурооңуз болсо. Лейлекте погранотряд мен военнослужащиймин. Ошондо бизге концерт коюп келгенсиздер. Менин атым Айнагүл. Айнагүл айым, сурооңуз болсо бериңиз. Мен сизди эмне дедим эле, каалоо тилек айтайын деген сизге. Рахмат.
сиздин үй бүлөңүзгө, чыгармачылыгыңызга баардыгына мен ыраазымын. Биз кыргыз эл угат деп ойлойм. Анан могу кайрыл кыз махабат деген ырыңызды аябай жакшы көрөм. Ырларыңыздын баардыгын жакшы көрөм. Ушуларыңызды бир дагы ырдап бересизби азыр? Рахмат сизге Айнагүл айым. Ыраазычылык билдиребиз. Ал Анда Гүлнар эжеден бир чыгарма күтөбүз дагы. Андан кийин эфирди жыйынтыктай берет окшойбуз, Эгер макул болсоңуз. кайрылбас махабатты мен бул ырды көптөн бери ырдай элекмин да. Эски ырлардын бири чындыгында аябай жакшы чыгарма. Бирок ушуну кайрадан ырдап чыгайын деп атам. Балким азыр сөздөрүн эстей албайм, ошондуктан башка бир эфирде Башка. берейин. Макул. Анда башка бир чыгармадан сурансак кандай дейсиз? Мейли. Анда бир шаңдыраак чыгарма ырдап берейин. Кайсын ырдайын? Эми ушул Кыз Бірақ тобуна келгенде ушул ыр менен мен таанылгам. Гүлшайыр эжекемдин сөз обону ошол эжекеме таандык. Сындырбачы назарымды деген ырды ырдап берейин анда. Сындырбачы назарымды, сыйлатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Сындырбачы назарымды, сыйлатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Көздөрүңдүн карагаты көп кадалып карамбачы, байлап алып кирпигиңе басынпачы садагасы. Сындырбачы назарымды, сыйлатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Деген жер бар болчу. Азаматсыз. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир студиябызды шаңга бөлүп, жалпы көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, жылмайып тартуулап кеттиңиз. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Гүлнар эже, тилекке каршы мен каалоо тилектин баарын окуп жетишпей калдым. Айтор Өзүңүзгө жиберебиз, буюрса. Көрөрмандарыңыз сизге ден соолук, бакыт, ишиңизде ийгилик, чыгармачыл ийгиликтерди, анан көптөгөн жылмаюуларды каалап жатышат. Чоң рахмат. Сизден буюрса жаңы клиптерди, жаңы ырларды күтөбүз. Ушундай позитивдүү өзүңүзгө окшогон. Маданияттын мыкты кызматкери, ажарлуу ырчы айым Гүлнара Калдарова бизде конокто болду. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Биз менен чогуу болуңуздар. Таң маанай берүүсү улантабыз. Everybody